Саламатсыздарбы? Сиздер менен мен Кубан Чороев, адаттагыдай. Бүгүн биз кооперация, тагыраак айтсак, турак жай кооперациясы боюнча сабак өтөбүз. Бүгүн биздин рынокто өтө көптөгөн кооперативдер пайда болуп жатат, ошондуктан теле көрүүчүлөр сурап жатат. Биз чыныгы кооперативди финансылык пирамидалардан кантип айырмаласак болот? Мен бүгүн биздин БСТВ Элет кооперативинин модели кандай экенин жана эмне үчүн ушул модель классикалык турак жай кооперативинин модели болуп эсептелет, сиздерге кыскача билдирсем. Маселен, биздин Кыргызстанда БСТВ Элет кооперативинде бүгүнкү күнгө карата 1200 мүчө бар. 1200 мүчө бар. Эң биринчиси, бул кооперативде канча киши катталган, ошол ачык информация болуш керек. Бизде атайын онлайн платформабыз бар. Ошол мобилдик телефонуңуздан кирип, онлайн платформадан биздин кооперативде канча киши мүчө, жана кимдер кандай программада катышып атат, алардын фамилия, аты, жөндөрүн көрсө болот. Бул кооперативдин мүчөлөрү ошол онлайн платформадан көрө алат. Биринчиден, ачыктык болуш керек да. Экинчиден, экинчи критерий, бул биздин кооперативде азыр мисалы 171 мүчө батир сатып алган. Бул батир сатып алган мүчөлөрдү дагы ошол онлайн платформадан фамилиясы менен биздин мүчөлөрүбүз көрө алат. Үчүнчүдөн, бизде кооперативде 240 мүчө, бул мүчөлөр кезекте турган мүчөлөр. Булар 35%-ын төгүп койгондор. Жана булар өздөрү ким канчанчы кезекте турат, ошол онлайн платформадан көрө алат. Кезектин жылышындагы, жума сайын жылышындагы өздөрү көрүп турат. Бул үчүнчү фактор, ачыктык. Төртүнчүдөн, бизде кооперативде 700-дөн 760-тан ашуун мүчөбүз бүгүнкү күндө кооперативдин топтоо программасында турат. Бул кооперативдин мүчөлөрү ай сайын эң кеминде 15 000 сомдон пайлык төлөмдөрдү төлөп, өздөрүнүн 35%-ын топтоп аткандар. Канчалык кимиси топтогондо алар кооперативдин кезекке туруу программасына өтөт. Мына ушул мүчөлөрдүн бардыгы биздин онлайн платформадан, ошол мобилдик телефонунан, сайттан канча акча төккөнүн, ким ушул программада турат, ким кезекте турат, могу жумада кимге квартира алып бердик, мына ошонун бардыгын онлайн платформадан көрүп турат, ар күн сайын. Мына ушундай ачыктыкты, эгерде сизге кооператив ушул онлайн платформадан өзүнүн канча мүчө квартира алды, кимдер алды пофамильно, жана кимдер очередьте турат, пофамильно кимдер турат, ошонун бардыгын көргөзө албаса, демек ал чыныгы кооператив эмес. Анткени кооперативдин негизги принципи бул ар бир кооперативдин мүчөсү ошол кооперативдеги информацияны толук билүүсү керек. Бул биринчи негизги биздин негизги критерий. Эгерде ушул нерсени онлайн система менен сизге кооператив камсыздай албаса, анда ал кооператив деп аталууга эч кандай укугу жок.